Бакыт алып келбеген байлык. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Тергөөгө жаңы иш түштү Азиздин колуна. Жакында эле Кыргызстан сулуусу наамын жеңип алган кыз дайынсыз болууда. Ал жөнүндө эч жерде эч кандай маалымат жок. Жада калса унаасы да түнкү клубдун алдына токтотулуп, өзү дайынсыз кеткен. Камераларды каратканда клубдан бир жигит менен ээрчишип чыгып кеткен. Жигиттин жүзү камерага түшкөн эмес. Бирок ал кыздын апасы аны жакындан тааныгандын баары кыз эч качан клубдарга барган эмес деген көрсөтмө беришкен. Атоо деген үндөн селт этти Азиз. Мен жумуштасак ата эмесмин. Азиз кызын эркелете акырын унчукту. Мага баары бир. Кай жерде болсом да сиз менин атамсыз. Айчырак эркелей атасынын бетинен өп алды. Азиз аргасыз баш чайкап күлүп койду. Бул кыз ушундай. Эркин анан өжөр. Оюна келгенин кылат, жасайт. Ата, жүр тамактанып келебиз. Кызым ишим көп. Мен сага жардам берем деген кызы оюна койбой атасынын колунан тарткылап алып чыгып кетти. Бөлүмгө жакын жердеги чакан ашканада отурушту экөө. Жаңы иш боюнча эмне айта аласың? Азиз кызына карады сынап. Сырга 19 жашта. Менимче, аны уурдаган адамдын бул кылмышы биринчи эмес. Так эле 1 жыл мурун дал ушул күнү медицина кызматкерлери жана студенттер арасында өткөн сынактан жеңип алган кыз жоголгон. Ал да 19 жашта болгон. Андан мурунку жылы болсо жаш мугалимдер арасында өткөн сынактын жеңүүчүсү жоголгон. Ал дагы 19 жаш. Ушуну менен тизме улана берет, ата. Жылда дал ушул күнү 19 жаштагы кыздар жоголуп жатат. Болгондо да сулуу номинация утуп алган кыздар. Сага шектүү сезилбей элеби? Менимче дал келүү, дейди Азиз ойлуу. Криминалистикада жана кылмышта дал келүү эч качан болбойт. Муну мага сен өзүң айткансың, ата. Ооба, бул факт, деди айчырак сөөмөйүн кезеп. Менин кызымдан эң мыкты тергөөчү чыгат го, деген Азиз сыймыктана сүйлөдү. Кимдин кызы? Айчырак ан сайын эркелейт. Атасынын кызы, деген Азиз кызынын чачынан сылады. Хан Азиздин үйүн айланып көп убакыт күзөтүп жүрдү. Эч кандай шектүү нерсе деле билинбейт. Жөнөкөй кыргыз үй бүлөсү. Аят атайын мектепке барат экен. Аны күн сайын айчырак же Азиз алып келет. Азиз жөнүндө өз каналдары менен изилдеп бүт маалыматты билди. Ал ошол Нейла автокырсыкка учураган райондогу бөлүмдө иштеген мурун. Кийин эле ал жактан борборго которулуп келе бериптир. Анан да шаардагы балдар үйүнөн Аятты асырап алганы да шектүү сезилди Ханга. Ар бир кыймылды, болуп жаткан жана болуп өткөн окуяларды жазбай баамдаган Хан мунун да түбү жөн эмес экенин сезип турду. Баягы психологдор айткан ар бир адамдагы 6-туюм деген ушул Ханды абдан жакшы өөрчүгөн. Ал дайым өз интуициясына ишенген жана такай ошого таянып иш кылып чечим чыгарып келген. Интуициясы да эч качан жаңылышкан эмес. Хан өзүндөгү дал ушул 6-туюм үстүндө көп жылдар бою иштеген. Натыйжасы өз тажрыйбасында өтө жогору. Окуя кандай болуп кеткени караңгы болсо да, Ханга акчанын баары дал ушул Азизде экенин билип турду. Ошонун чындыгына жеткиси келди. Мурункудай кылып Азизди кармап келип эле союп салып, акчаны таба албасын абдан жакшы түшүнгөн. Мунусунда башкача жол туткусу келди. Арканды абдан узун таштады бул жолу. Аялдардын оозунда сөз, ичинде кыпындай сыр жатпасын абдан түшүнчү Хан. Ошондуктан бул жолу Азиз деле эмес, анан кызын колго алууну пландаштырган. Бир күнү Хан кыздын так маңдайынан чыкты. Ал күнү да айчырак алган болчу баланы мектептен. Салам, деди. Көздөрү ойногон Хан кызга карап. Кыздан чыккан аруу, буркураган жыпар жыттагы мурдуна бур этти. Салкын шамалга ойноп серпиле учкан капкара чачтарынан тарап жаткан жыт Хандын мээсине чыкты. Ичинде жапайы, баягы жырткыч ойгонуп баратты. Аяттын көздөрү чоңоюп кетти да эжесинин артына жашынды. Салам, кыз Ханга жооп берди. Аят кандай уулум, деген Хан ылдый боло отурду.
Көздөрү коркунучка толуу кыздын артына жашынып турган балага кол созду. Аят болсо көздөрүн бекем жумуп жиберип башын чулгуп алды. Сиз тааныйсызбы? Айчыракта кооптоно баланы артына колу менен калкалап үн катты. Ооба, тиги Ариет менен дос элек. Көп убакыт шаарда болгон жокмун. Кийин мындай иштер болгонун уктум. Баланы балдар үйүндө дешти. Издеп барсам үй бүлө алып кетти деп дарегиңерди берген жок. Күндө көрүп калам балким деген үмүт менен шаарды кыдырамын деген хан кейиген адамдын ролуна кирип кетти. Айчырактын азыр эле чоо чуркап, анан да таң кала карап турган каректери мээримге толуп чыкты. Жаман окуя болуптур чынында, бирок Аят бизге көнүп баратат. Буюрса дарыгери да алдыга жылуу бар деп жатат, балким сүйлөп калар, деди жылмайган кыз. Хан мүнөткө кыздын кара көздөрүн тиктеди. Тунук, баяу көздөр. Баягы Нейланын карегиндей, бирок бул көздөр кара. Тилек, деди кызга кол созуп. Айчырак, формаңыз абдан жарашат экен, деп койду хан кызга суктана. Рахмат, деп кыз жылмайды. Иштейсизби? Жок, азырынча студент. Хан кызга катарлаш басып сүйлөшүп баратты. Айчырактын сол колун бекем кармап алган Аяттын жүрөгү катуулап согуп баратты. Хандын кызарган көздөрүн көргөндө артта калды деген коркунучтуу жашоосу, апасынын көк ала болгон денеси көз алдына тартылды. Хан кызды үйүнө чейин узатып келип жылуу коштошуп кетти. Айчырак үйгө кирип Аяттын колун кое бергенде гана колун карады. Бала кыздын колдорун катуу кармагандан алакандары сууланып кетиптир. Аят, бир жериң ооруп жатабы? Деген кыз балага тизелеп отурду. Аят башын чайкады. Байкеден корктуңбу? Аят башын ийкеди. Эмнеге? Эми гана бала кагазга жазайын дегенде сырттан Самара келип Айчыракты чакырып кетти. Ошол бойдон бала менен сүйлөшүүнү унутту кыз. Самара күндөгүдөн бүгүн башкача. Жакынкы күндөн баштап дайымкы кардарына айланган жигиттин бүгүн өзүнө кучак толо гүл алып келип жүзүнөн сүйүп кеткени жүрөгүн толкутуп алды. Мындай гүл алып жүзү албыр элегине канча болду эле? Деги болгонбу мындай жүрөк делөөрүткөн жагымдуу абал? Көзүнүн кыйыгы менен акырын күйөөсүн карады. Азиз эч нерседен бейкапар гезит окуп отурат. Көңүлү ирейинчи түштү Самаранын. Бул гүл мындай турсун, өмүрү эркелеткен жакшы сөз айтты беле. Аял киши кулагы менен сүйөт деген сөздүн чындыгы бар окшойт, деп койду өзүнчө. Алгаш жөн гана кардар катары келип жаткан жигит бара-бара Самарага кылгыра тиктеп карап, колун аяр өөп коюп, жылуу сүйлөп жүрөгүнө билдирбестен чок салыптыр. Акыры бүгүн минтип себепсиз эле бир кучак гүл таштап кетти. Эмне болуп баратам карыганда? Эл укса шерменде болбоймунбу? Кой ушунча да өзүмө келейин деген аял боюн түзөп өзүн кагып, ич-ичинде жемелегени менен гүл алып жаткандагы абалын эстеген сайын жүрөгү апкаарып, жүзү албыра түшөт. Хан өз бөлмөсүндө Нейланын сүрөтүнүн жанында отурду. Мен аны жолуктурдум, деди сүрөттөгү Нейлага карап. Кудум сенин көзүңдөй тунук, анан сулуу, сендей ажарлуу. Хан сүрөттө кумарлана сылап жатты. Билесиңби, бирок сен баары бир башкачасың, деген хан илинген сүрөттүн чекесиндеги кнопканы басты эле. Сүрөт жылып, кичинекей эшик пайда болду да өзү ошол жака кирип кетти. Хан кызды астыртан аңдып, ал жөнүндө көп маалымат чогултууга үлгүрдү. Кайсы убакта жумуштан чыгып, кайсы убакта баланы алаарынан бери жаттап бүттү. Азиздин үй бүлөсүнүн жашоосу акырындан оңоло баштады. Арадан билинбей убакыт өтүп, адамдардын эсинен көп нерсе чыга баштаганда Азиз шаардын чок ортосунан жаңы особняк сатып алып көчүп кетишти. Жаңы үй сатып алганы албетте хандын көз жаздымында калган жок. Күмөн түшкөн көңүлүн ан сайын удургутуп, акчаны даана эле Азиз алган деп тыянак чыгарды. Бирок акча Азиздин колуна кантип түшүп калганы дали табышмак болчу. Хандын колунда Азиздин бүт үй бүлө мүчөлөрүнүн сүрөтү жатты. Чоң уулу мектепти бүттү. Так, деди колуна баланын сүрөтүн кармап. Билесиңер да эмне кылышты? Сүрөттү эки жигиттин алдына ыргытты. Мурунку эле планбы? Ошондой.
Бирок хан, деди турган жигиттердин бирөөсү бир нерсени айта албай жаткандай. Угуп жатам. Бала өтө эле жаш, ал план өтпөйт го дейм. А сенден бирөө кеңеш сурадыбы? Деди акырая караган хан. Азыр жаштар жаңы нерсеге өтө кызыгат. Аларды алдоо да оңой. Себеби ошондой куракта сенчи, сен менин колума келгениңде канча жашта элең? Деди тиги жигитке жакын келип. Ал жигит унчукпай, башын шылкыйта туруп калды. Ишиңди бүтүр бар, деген хан кыйкырып жиберди да өз бөлмөсү жайгашкан астыңкы кабатка түшүп кетти. Биз эми жолуга албайбыз, деди үнүн назик чыгарган Самара жаш жигиттин көкүрөгүнө башын коюп жатып. Эмнеге деген жигит кучагында жаткан өзүнөн бир канча жаш улуу аялдын чачтарынан сылады. Жаңы үй сатып алганбыз шаардын өзүнөн. Күйөөм базарга чыгуума тоскоол болуп жатат. Самара эркелей унчукту. Сен эмне аны угасыңбы? Эми күйөөм да. Андан сени кызганып кетип жатам, деди тиги жигит да калп эле жинин келтире. Койчу жаным, сен кызгана турган деле нерсе жок. Кечке өз иши менен алек. Үйдө болсо гезиттен бошобойт, деген аял нааразы боло сүйлөнүп алды. Ажыраш, мен сени алам. Кокуй, кой антпе. Эл укса эмне дейт? Анын үстүнө мен эмне кыласың, апаң менен эле тең болсом. Ушул силерди түшүнбөй койдум. Не деген калксыңар? Адам бактылуу болсо жаштын эмне мааниси бар? Мына сен деле мага ишенбей жатасың, а мен сени чындап сүйөм. Ишенем, бирок үй бүлөм, деген Самаранын оозунан өөп койду. Сен качан десең алып кетүүгө даярмын. Анан жаңы үй алсаңар, күйөөң акчасы көппү? Деди жигит көз кырында Самараны тиктеп. Эмнеге? Самара да таң кала кайра суроо берди. Эми акчасы көп болсо анда сага шаардагы соода борборлордун ичине дүкөн ачып берсин. Базарга чыкпастан ошол жака иштей бересиң демекчимин, деди жигит да сыр бербей. Көнбөйт го менимче. Мен ачып берейин? Жок, тигиге эле айтып аштырып аламын, деди Самара шашыла. Дароо эле оюнда бул ачып берсе бүт айыбы билинип кала тургансып. А негизинен ооба ачып бер дегенинде деле ачып бере алмак эмес. Ал жигит Самаранын тамырын билип калган үчүн калптан эле ошентип өзүн көрсөтүп жатканын бул аял сезген жок. Көзү жомок сүйүүгө ишенип, эч нерсе көрбөй калган. Аял өз күйөөсүнөн мээримге, камкордукка тойбосо мына ушинтип башка бирөөдөн сүйүү издейт тура. Же болбосо чоочун бирөө айткан жылуу сөзгө арбалып кетет окшойт. Албетте баары деп айтуудан алысмын. Баардык аялдарыбыз эле окшош эмес. А бирок аялдын бул жолго баруусун айыптоодон мурда анын себебин да талдап көрсөк туура болоор. Бул жолго басып кеткен аялдын таламын талашып, аныкын туура дебейбиз. Бирок ошол эле учурда бүт күнөөнү да ага оодарып салуу акылсыздык экенин айткым келет. Аялга таттуу, жылуу сөз менен камкордук гана керек экенин унутпасак. Ошол нерсени өз жолдошунан алып турган аял эч качан башына не күн түшсө да күйөөсүн чанып асып кетпейт. Самара да ошондой болду. Азиз өзү табиятынан оор адам болгондугу үчүн эзилип түшүп эркелете бербейт. Балдары чоңоюп, турмуш тиричиликтин бүтпөс түйшүктөрү башталганда аялын эркелетүү дегенди такыр эле унуткан. Ошол жылуу мээримге, сүйүүгө зар болгон Самаранын жүрөгү бул жигитке бат эле алданды. Аны атайын хан жибергенин, буйрук аркылуу келип жөн гана роль ойноп жаткан актер экенинен такыр күмөн санаган жок. Анын калптан айтылган бал сөздөрүнө арбалып, мамилелери ушинтип турган чагы. Хан бул жолу Азизди эмес, анын жакындарын колго алууну план кылды. Башында эле аялынан баштады. Адамдын психологиясын өтө жакшы түшүнүп калган хан Самараны бир көрүп эле торго түшүрсө болооруна көзү жеткен. Кийин эле кызына көзү түштү. Мончоктой капкара көздөрү жайнаган айчырак күндөн күнгө ханды акылдан ажыратып баратты. Хан кызды артынан акмалап жүрдү. Унаасын катуу айдап, жолду чаңыта өтүп кетти кыздын жанынан. Айчырак күндөгүсүндөй жол боюнда Аят менен баратышкан. Аят акыркы күндөрү Айчыракка ооп, ага аябай көнүп баратты. Айчырактын колун кармаса эле апасынын колун кармагандай сезим болот. Сен менин апама аябай окшошсуң деген жазууну кызга сунду.
О, чын элеби деген кыз баланын алдына тизелеп отурду. Аят башын ийкеди. Каерибиз окшош? Бала оозун таптап сүйлөйүн деп баратып, кайра барагын алып жазды. Сулуу, мээримдүү деп жазды да Айчыракка көрсөттү. Жаным десе, Айчырак баланы бооруна басып алды. Аят да кыздын желкесине башын коюп, кичинекей колдору менен чачтарынан сылап койду. Илим окуудан чыгып жол боюнда баратканда жаш кыздын чыңырганын угуп башын көтөрө албай ошол тарапты карады. Ууру телефонумду алып качты, жардамга деп кыйкырып жаткан кыз көрсөткөн тарапка уурунун артынан кууп жөнөдү. Көпкө чейин кууп барып араң жетти да экөө мушташып алып телефонду алып алды. Тиги ууру бала болсо качып жөнөдү. Мынакей чоң кыз деген Илим оозунун бир жагы жарылып кан боло кызга телефонун карматты. Рахмат, чоң рахмат сизге деген кыз так секире кубанып, Илимди мойнуна асыла өп койду. Эч жериңиз эч нерсе болгон жокпу? Ооруканага баралы деди, Илимдин оозунун жарылганын көрүп. Жок, бат эле айгат деди Илим да жылмайып. Баса, Илим кызга кол сунду. Сезим, эми сизди мейман кылайын, телефонду алып бердиңиз. Жок, кереги жок, номериңизди бериңиз, ошол жетиштүү. Албетте деген Сезим дароо номерин берди. Сиз бат чуркайт экенсиз, дароо эле жеттиңиз, машыгасыз го, Ооба, залга барам. Илим менен Сезим ушинтип таанышып калышты. Тагыраагы хан уюштурган бул таанышуу ийгиликтүү өттү. Аны Илим өз оюнда капыстан таанышуу деп ойлогону менен мунун баары жада калса Сезимдин кийингени да хан сценарийи менен экенин али билбейт болчу. Сезимди алгач көргөндө эле жактырды. Ал эми Сезим Азиздин бул жолку түшүнө дагы Нейла кирди. Жанагы күңүрт бөлмөдө эки тизесин кучактап ыйлап отуруптур. Жакын барып соороткусу келди. Бирок буттары тушалып калгандай жылбайт. Бир убакта бөлмөдөн жаңыра кызы Айчырактын каткыра күлгөнү угулду. Айчырак деди кызын издеп. Кызынын каткыра күлгөн үнү басылып ыйлап жаткандай. Жардам сурап ыйлап жатты кызы. Үн кай жактан чыгып жатканын аңдай албайт. Тиги чоң портрет илинип турган сүрөткө жакын келди. Үн ошол жакта экен. Жардам деген кызынын чыңырганы угулду да жоголуп кетти. Бурчка тыгыла ыйлап отурган Нейла дагы ордунан туруп ошол сүрөткө жакын келди да сүрөттү кармалады эле артка жылып, анын ичине келин кирип кетти. Азиз ушул жерине келгенде ойгонду. Оф, дагы не деген түш көрдүм деди колдору титиреп. Аялын караса мурункудай, өзүн айланып чуркабай, бейкапар уктап жатыптыр. Өзү ордунан туруп суу ичип келди да кайра жатты. Бирок түшү дали көз алдында. Кандай бөлмө болду экен? Эмнеге Айчырактын үнү угулду? Же окшоштурдумбу? Деги мындан кутулар бекем? Кайдан алдым эле акчаны? Бирок көп нерсе чечилди го. Эч ким эч нерсе билген жок. Азиз ордунда уктай албай оналактап көпкө чейин жатты. Көзүн жумса эле коркунучтуу түш көрүп, баягы келиндин көк көздөрү маңдайында тургансыйт. Аят деген үндү уккан Эдил жүрөгү солк этти. Көпчүлүк жүргөн эс алуу багынын кай жагынан чыгып жатты экен? Аят дагы угулду. Эдил эки жагын алаңдап карап издеп жатты. Чачтарын жазып алган кыз жаш балдардын арасынан бирөөнү издеп жүрүптүр. Балким ысымы окшош деп алды өзүнчө. Бирок көңүлү түтпөй ичинен бир сезим өзүн ошол кыз жакка түртө берди. Акырын басып баратып, чоң айланма аттракционго чыга турган жакта бир бала эки жагын карап ыйлап жатканын көрдү. Дароо чуркап барып көпчүлүктүн ичинен баланы сууруп алып көтөрдү. Аятсыңбы деди ыйлап жаткан балага. Баланы өзүнө каратканда жүрөгү дүкүлдөп кетти. Көк бакырайган көздөр. Кудум эле Нейла карап тургандай сезимге кабылды. Акыркы жолу көргөндө кудум ушинтип көздөрү жашка толуп коштошподу беле. Чын эле таптымбы деди өзүнө. Бул менин уулумбу? Нейла заматта мээсине аралашкан суроолор толуп чыкты. Жүрөк адашпайт деген чын белем. Эдил канынан жаралган, сүйүүдөн жаралган уулун жүрөгү менен сезип турду. Аят деген кулагына жаңырган үн кайра өзүн реалдуу жашоого алып келди. Аятсыңбы деди кайра үнү титиреп. Бала да башын ийкеди. Көтөргөн боюнча тиги издеп жаткан кыз тарапка жөнөдү. Кызга жакындай бергенде
Кыз буларды көрүп өзү чуркап келди. Аят, кайда жүрөсүң, жаным десе. Жүрөгүм түшүп калбадыбы деген кыз баланы кучактап көпкө турду. Адашып калыптыр, деди Эдил тамагын кыра. Рахмат сизге, байке, деген кыз Эдилге карады. Капкара көздөрүнүн кычыгына жаш топтолуп турган сулуу көзүнө аябай тааныш учурады. Уулуңуз коркуп калды окшойт, деди Эдил сыр бербей. Бирок Аяттан көзүн албай. Иним болот, деген кыз Аяттын колун бекем кармап алды. Мен Эдилмин. Айчырак, бал музда калып жатып жоготуп албадымбы? Эми кое бербейм колуңду, деди кыз баланы карап. Бала дагы эле башын ийкейт. Мен силерге бал музда калып берейин, деди Эдил. Жок, рахмат байке, биз өзүбүз эле. Айчырак тартынып турду. Айланып чыктыңарбы? Айчырактын сөзүн укпагандай Эдил сүйлөп баратты. Ооба, майрамга айланып келели деп. Өзүңүз, мен да. Эдил кыска гана жооп берип жылмайып койду, кызды карап. Айчырак негедир бул адамдын ушул жылмайганын жүрөгүнө жакын алды. Жылуу жылмаюу. Эдил көп учурда ойлуу, дайым кабагы бүркөө жүргөнгө кээде ушинтип жылмайганы өтө жарашат өзүнө. Нейла да дайыма сен көп жылмайсаң дей берчү. Анын жылмайганы Айчыракка ушунчалык тааныш сезилди. Бирок колунда жетелеп бараткан Аят дал ушул адамдын уулу экени анын түшүнө кирбейт болчу. Ошондуктан маани бербеди экөөнүн окшоштугуна. Ал эми Эдилдин болсо жүрөгү жүзгө бөлүнүп жатты. Аят чын эле өзүнүн уулубу? Же жөн гана дал келүүбү? Кантип жанындагы кыздан суроону билбей буйдалып жатты. Азыр сураса эле Айчырак жооп бере калбайт албетте. Ушул бойдон жоголот. Аятты көрсөтпөй качаары турган кеп. Булар менен кош айланып баланын такыр сүйлөбөйт экенин байкады. Аяттын ойноп жатканын экөө катарлаш туруп карап жатышты. Эмнеге сүйлөбөйт, деди Эдил Аятты карап туруп. Авто кырсыкта коркуп калган, кыз да кыска жооп берди. Демек тубаса эмес. Жок, албетте, буюрса дарыгердин көзөмөлүндөбүз, жылыш бар, деди кыз. Айчырак, Эдил кызга бурулду. Номериңизди бериңизчи. Айчырак Эдилди карады да жылмайып койду. Илим сезим менен бат эле жакын болуп кетишти. Экөө жолугушуп алып бир күн кечке кошо жүрүшөт. Сезимдин ачык, шайыр мүнөзү Илимге аябай жакты. Ал эми Илимдин токтоо экени жакты сезимге. Түн киргенде үйүнө узатып келди Илим кызды. Коштошуп жатып кыздын кулагына шыбырады. Үйлөнөлүчү. Тентек. Кыз кыткылыктап күлдү. Эмне болуптур? Илим чын эле айтып жаткандай жалооруп сүйлөдү. Али биз жашпыз, үйлөнүү оюнчук эмес да. Сезим көздөрүн ала качты. Мен жаш эмесмин. Сези, мен сени бактылуу кылам, сөз берем. Илим, бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Жок, дагы сүйлөшөбүз, айтчы, эмнеден коркуп жатасың? Мен үйгө кирейин, деген кыз Илимдин суроосуна жооп бербестен бетинен өөп коюп чуркап кетти. Кыз жашаган көп кабаттуу үйдүн алдында көпкө турган Илим бир убакта басып кетти. Ал кетери менен сезим кайра подъездден чыкты. Ары жакта турган кара унаа кыздын алдына келип токтоду да кыз ичине түшүп кетти. Бир нече убакыттан кийин кыз Хандын алдында отурду. Алина, Хан тамекисин тутантып жатып сүйлөдү. Бул жолу операциябыз созулуп кеткен жокпу я? Колумдан келгенин жасап жатам, деди кыз мисирие Ханды тиктеп. Дарыны кошуп жатасыңбы? Ооба. Жакшы. Анда эртең клубка алып барасың, ошол жерден укол беребиз. Бирок, деген кызды Хан токтотту. Эмне бирок? Тиги көзүң эмне жылтырайт я? Хан кызга жакын келип эгинен кармап өзүнө каратты. Сүйүп калдыңбы? Жок, деди кыз тикчие. Билесиң эмне болоруңду? Албетте. Эң сонун. Батыраак бүтүрөлү бул ишти. Эртең айтылган убакта дайымкы жерге алып кел, деген Хан кызды кете бер дегендей түртүп ийди. Сезим шашыла чыгып кетти. Үйүнө келери менен ыйлап жиберди. Илим, деди колу менен оозун жаап алып бакыра. Биз бир аз эле эрте башка жол менен жолуксак эмне болмок? Хан берген дарыларды алгач суусундугуна кошуп жүрдү. Кийинчерээк Илимди жактырып калдыбы өзү да билбейт. Кошпой койгон болчу. Эми кантем? Менин сезим эмес экенимди билсең кантер экенсиң, деген кыз башын мыкчый олтура калып өксүп ыйлап жиберди.
Азиз аялы Самара акыркы күндөрү такыр эле өзгөрүп баратканын байкады. Алгаш жөн гана этибар албаганы менен эми гана Самаранын бөлөк адамга айланып баратканын даана көрүп жатты. Мурункудай өзүнө ийилип, мээрим бербей, кашында айланып, атүгүл өзү менен кеңешип иш кылбай да калыптыр го. Шаарга жаңы үйгө көчүп келишкен соң базарга чыгарбай койду эле дүкөн ачамын деп туруп алды. Эмне жетишпей жатат деген суроосуна үйдө отуруп ээригип атам деп жооп берген. Бул жооп Азизге таң калыштуу болгону менен эмне эле байдын аялдары дүкөн, салон, ресторан ачышат десе, минтип бекер калып эмне кылаарын билбей калган да экен го деп сүйлөнүп алган. Күнү түнү кулагынын кежигесин жеп жүрүп, соода борборлорунун биринен аштырды дүкөн. Бирок бир да пайда түшкөн жок. Артка эле кетип жаткандай. Дүкөнгө деп, товарга деп толук акча сурайт. Анысынын же дайыны билинбейт. Бир жолу маңдайына коюп алып сүйлөшкөн эсинде. Анда да аялы дүкөнүнүн ижара акчасын төлөө керектигин айтып акча сураган. Самар, балким дүкөндү жаап эле салабыз, деди Азиз аялына карап. Эмнеге? Самара ордунан тура калды. Канча ай болду, алдыга жылуу эмес, өзүнүн ижара акысын актай албай жатат. Сага эмне, баары ошончо оңой бекен, Азиз? Акырындан жолуна түшөт да. Бирок Самара, түшүнчү, өзүң деле кыйналып кеттиң. Эмне муктаждык болуп жатат, айтчы. Андан көрө үйдө жылуу отуруп, ошол акчага эс ал, өзүңө керектүү нерсе ал. Мен ошол дүкөндө отурсам эс алгандай болом, деди аялы да көгөрүп. Эмне акчаңды аяп жатасыңбы? Азиз, ушул күнгө чейин сенден эч нерсе сурабай жашадым го. Суугуңа тоңуп эле келдим, же элдин аялдарындай болуп аны кием, муну жейм деп сени кыйнабасам. Жок дегенде бекер келген ушул акчаңды аябасаң боло менден. Сен ушинтериңди билип атайын өз ишимди баштап жатам. Бербесең бербе, өзүм да таап аламын. Самара ажылдап заматта кайра Азиздин өзүнө асылып ыйлап жиберди. Макул, сен айткандай болот. Кантип эле мен сенден бир нерсе аяп калайын? Кыйналбай эле дегеним, баары силер үчүн го. Азиз ыйлап жаткан аялына боору уруп, аны сооротуп жатып сүйлөдү. Андан бери деле канча өттү. Артка кетсе кетти, бирок жылыш болгон жок. Кайра Самара андан бетер өзгөрдү. Башына жоолукту бир байлам таштап, өзүн жылуу үйдө тосуп алчу мурунку жубайын сагынды. Ал Самара кудум айылда калып кеткендей. Бул азыр өзү менен кошо жашап жүргөн такыр башкача Самара болчу. Белинен ылдый түшкөн чачын келтирип, жоолукту качан эле башынан ыргыткан. Алгач Азиз макул эми, заман талабы, шаарда турган соң бул деле ошолордой кийингиси келет да, алардын жанында корунуп калбасын деп, туура түшүнүү менен кабыл алган. Бирок Самара андан да күчөп жатты. Жакындан бери үйгө түнөбөй турган адат чыгарды. Үйдө отуруп мурункудай ысык тамагы менен күтүп албаганына канча болду. Ысык тамак мында турсун, эртең менен туруп чай берип, жумушуна узатып коюуга жарабайт, уктайт. Түндөсү кеч келет. Кийимдерин да мурункудай карабай калган. Азиз өзү же болбосо кызы айчырак жууп, үтүктөп берет формасын. Таңга маал кызы өз жумушуна кетип, өзү олтуруп ушуларды ойлоп жатты. Бүгүн түнү да келген жок. Түнү менен кайда жүрөт бул? Же шаарда туугандарыбыз болбосо деп ойлоп жатканда, каалга ачылып Самара кирип келди. Ашкана жакка өтпөй эле бөлмөсүнө баратканда Азиз токтотту. Самар деп катуу чыккан үндөн Самара токтоп калды. Күйөөсүн жумушка кетти деп атайын ушул убакта келген да. Анткени дайыма бул убакта Азиз өз жумушунда болот эле. Кайда болдуң? Деди Азиз, ара карап турган аялына жакындай басып. Кыздар менен отурдук, деди артына бурулбай. Кайсы кыздар? Азиз аялын каруудан тартып өзүнө каратты. Көздөрүнүн ичи кызарып, түнү менен уктабаганы билинип турат. Жумуштагы кыздар? Самара башын ылдый кылып жооп берди. Көздөрүн күйөөсүнөн ала качып жалтактай түштү. Аялы жооп бергенде оозунан ичимдиктин жыты бур эте түштү. Сен ичкенсиңби? Азиз кайра аялынын башын өзүнө каратып көтөрдү. Самара жооп бергендин ордуна өзүн тиктеп гана турду. Ия, жооп бер. Азиз аялын кантип жулкулдатып жибергенин билбей калды. Ичтим, деди Самара, күйөөсүнүн колдорун түртүп жиберип ордунан теңселе.
Эмне болуптур ичсе? Же ичкенди жалгыз эркектерге чыгарыптырбы? Кыздар менен отурдук, иштик. Акым жокпу? Ушунча жыл кызматыңды кылып, уул да, кыз да төрөп берип, эми ойноп күлгөнгө акым жокпу? Алдында жарым мас абалда теңселе сүйлөп турган бул аялды тааный албай турду Азиз. Жок, бул өзүнүн Самарасы эмес. Шаар качан муну минтип өзгөртүүгө жетишти? Азиз кайсы убакта карабай калды мындай абалды. Бул биринчи жолкусу деле эместей. Самара. Азиз колу аялына көтөрүлүп барып токтоду. Чап, деди Самара да тайманбай. Эмнеге иштиң, деди Азиз үнүн акырын чыгарып. Чаппаганың эле калды го. Дайым сага жакшы болсун деп сен айткан нерсеге көнүп жашагам. Сенчи бир жылуу сөз айттыңбы мага? Дүкөн ачтым. Артка баратканымды көрүп туруп колдобой койдуң. Таштап салдың. Ана мен ичпегенде ким ичет? Азиз аялын бооруна басмакчы болгондо Самара түртүп жиберди. Жолобо мага эс аламын деген аялын колун шилтеп экинчи кабатка чыгып кетти. Көп өтпөй эле уулунун унаасы короого кирип жатканы болду. Унаанын эшиктери ачылып, бир топ балдар түшүп, Илимди экөө эки жагынан жөлөп үйгө алып киришти. Азиздин жүрөгү оозуна тыгыла балдарга чуркап жетти. Илим, эмне болду, Илим? Эки жагынан сөйөгөн балдарга жөлөнгөн уулу эс учун билбей шылкылдап турду. Аяш ата, Илим бир аз көп ичип алып келген балдардын арасынан бирөө акырын үн чукту. Эмне, ичип? Азиз андан бетер таң. Ушул күнгө чейин Илим ичпейт болчу. Кайдан ичип жүрөт бул бала? Алып чыккыла бөлмөсүнө. Өзүнө келгенде сүйлөшөм. Азиз ачуулана досторуна кыйкырды. Алар Илимди бөлмөсүнө жаткырып кайра түшүштү. Кайдан таап келдиңер? Өзү чалды, деди сакалын өстүрүп алган бир жигит. Силер? Биз группалаштары болобуз, дешти. Баары бирин бири карап. Макул, бара бергиле. Мен өзүм сүйлөшөм ал наадан менен, деди Азиз балдарга карап. Топурап чыгып баратышкан 4-5 бала, бирок такыр, уулу Илим менен тең эместей. Жаштары улуу көрүндү Азизге. Сыртка чыгышкан алар кайра Илимдин унаасына отуруп жатышканын көрүп, Азиз чуркап чыкты. Силер кайда? Бул унаа Илимдин унаасы, деди Азиз жигиттерге карап. Аяш ата, Илим унаасын уттуруп жибериптир, деген жигит акырын унчукту. Эмне? Кимге, эмнеге уткурат? Билбейбиз, бизди чакырып үйгө жеткирип кайра унааны алып барышыбызды суранды, деди бир жигит. Унаа эч кайда кетпейт, ошол адам алдыма келсин, деген Азиз унааны өчүрүп, ачкычын алып калды өзү. Тиги турган жигиттер бирин бири тиктеп алышты да, үн чукпастан унааны таштап жөнөп кетишти. Муну карасаң, тапкан экенсиңер келе соону. Айттым дегеле мунун досуна окшобойт булар деп. Сениби шашпа. Азиз сүйлөнө үйгө кирип кетти. Эдил байке, сиз убара болдуңуз, дейди Айчырак унаада бара жатып сыртты карап. Андай дебей экинчи. Азыр жолдон Аяттын жакшы көргөн сейил багына барабыз, Эдил унаанын күзгүсүнөн арткы орундукта отурган Аят менен Айчыракты карады. Бала кубана башын ийкеп алды. Биз үйгө эрте барышыбыз керек, байке. Аяттын көңүлүндө карабайсызбы, сулуу, деди Эдил. Айчырак жанына бара жаткан Аятты карады эле, кубанычтан көк көздөрү жайнап өзүн тиктеп туруптур. Барабыз, Аят, деген Эдил дагы бир жолу үн катты. Макул, көндүрдүңөр. Айчырак да жылмая күлүп алды. Ошол убакта Эдил күзгүдөн арткы орундуктагы кыз менен баланы карады. Аят да муну карап турган экен. Эдилдин жүрөгү тызылдап кетти. Денеси жыбырап, өзүн башкача бир сезим ээлеп алгандай болду. Кудум өзүн нейла тиктеп тургандай сезилди. Өзүнөн көз албай турган Аятка көзүн кысып койду да Айчыракты карады. Кыз ууртунда болор болбос жылмая терезеден сыртты карап бара жатыптыр. Унаанын ачылган терезесинен кирген шамалга кара чачтары учуп, кыз ойлуу баратты. Эдил негедир ошол күндөн бул кызга жакындай берди. Экөө алгач СМС аркылуу жазышып сүйлөшүп, кийин жолугушуп, минтип сейилдегенге өтүшкөн. Экөө эң сонун маектеш. Кыз да Эдилге көңүл кош эмес экенин анын алып качкан көздөрүнөн Эдил эбак эле сезип койгон. Болгону бала жөнүндө кантип суроону билбей чайнала берет кыздын алдында.